20 жылda бүтүрбөгөн ишти мына 5 жылda албайтканда кошулам. Ултубузда сөздү бөлбөй турмуз. Бул биринчиси 20 жылда бүтүрбөгөн ишти азыр бүтүрүш оңой эмес. Сиз байкап атсаңыз керек. Дүйнө жүзүндөгү мүмкүндүү климатты. Мен мына министр МЧС катары айтып берейин. Гидромет служба биздин кызматта МЧСдин ичинде отурат. Прогнозду жасаганда аларда 100 жылдык данный бар. 1917 жылы ушул күнү эмне болду эле, ушундай болгондо. Ошол прогноздорду салыштырып келип туруп, анан кийин ошол материал чыгарат да прогноз. Ошол прогноздор азыр бири-бирине туура келбей калды. Бул эмне үчүн? Бул климаттын өзгөргөнү. Анан могу проект жасаганда ошол одна тыш ичинде коет, мына немелер айтсын. Одна 30 деп өзүнчө жанагы сиз айткандай суунун расходун эсептейт, ошо площадка салыпчы. Ошолор туура келбей калды азыр. Bir күндө 2 саатта жааган жамгыр 2 айлык норманы жаап койду азыр. Бул климаттын өзгөргөнү. Бул жерде сиз бирөөнү күнөөлөй албайсыз. Биринчиси. Сиз айткан мына 3 блокто отпайсызбы? Суу кире турган жер. 99% Кыргызстандын территориясында айылдардын 99%. Мен шаарларды айтпайм. Сиздикинде акыбалда жашайт. 5 көпүрүктү бүтүрүп берди. Ар бир көпүрүңүздөр 15 миллиондон. Ошо жийделикке барып түшүп аткандагы көпүрүктү барсам, элдер Девонун начальниги бердеги объездге жол бербей жатат 10 таксакал. Азыр объезд кылып коет да кетип калат деп. Бакыры бердим. Мен о жерде эшек такалап отурамбы дедим. Мен ушу бир көпүрүктү бүтүрө элсем. Кубат ака 5 көпүрүңүздөрдү бүтүрүп берди. Качан болгон эле мындай? Акаев менен Бакиевдин убагында ушундай нерселер болгонбу де? Айлыңыздарга 4 та типовой мектепти Атамбаев салып берип атат. Кыргызстан боюнча табаңыздарчы бир 2 мектеп саган эмени. 1 айылга. 4 мектепти салып берип атат. Жолуңуздар асфальт болуп атат. Азыр мен бул киши менен эмнеге келдим? Ошо 7,5 километрди биринчи мана кооптуу жерден проект жасаш керек болгон. Өкмөттүн акчасы жөн эле келип турман таштап койбойт. Проектти жасай бериңиз, 3 жыл, 4 жылга бөлүп, ушуну биз алгы таш менен, бу цемент менен, габион менен тосо турган иш план чараны түзөлүп деп келдим. Анан сиз түшүнбөй эле келип алып азыр неме деп атат. Первый очередь азыр мынау немелерди сайды эки жака неме кылып, дагы будурук сел кеп калса, мына уже үйлөрдү дальше алып кетпесин деген биринчи иш чара. Бул киши азыр акча бөлүнө элек, уже подрядчикти таап ишке салып атат. Өкмөттүн акчасыны жөн эле бул киши азыр барып туруп Минфинден алып туруп кел ыргыта албайт деп камалып кетпейби бул киши. Бул эртеге утверждение болуш керек проектиңизде. O yerде biz büdjetli komitет чечип беришибиз керек bu МЧСке. Ар бир акчаны бизден өтөт да жогорку кеңеште. Анан кийин иш болот. Ол айтканга кошулам. Менде түшүнүксүз. Ол мектепти мен 2002-жылы селде мен алып келгенмин. Кубат аканы Лейлектен келе жатканда тосуп алып келип, мачиттин аркасыга удар болгон, билесиздер а? Мачиттин аркасында Искендеровдер менен берге. Актында силерге алып келишип берди МЧСте. Мына зам министри Бравшан Рүстөтүбүз келди, мана келип жерде турдук, бардыгыбыз келдик. Анан оперативный істейт. 4300 үйдө электр энергия жок болду. Бир күндө светти бердиби? Берди светти. Мына чоң высокий 35 киловатт болгон мына чоң столбаларды алып келип 5 столбаны коюп койдук. Качан койгон ушундай столбаны көпүрдүн алдыга? Бул дагы иш да, потому что булар бардыгы чогуу Ош электрода иштеп атат, мына МЧС иштеп атат. Buradagıday biz bilemiz burada kanday bolganını. Oşun için bir stolba gelse bir juba jakçılar. Öyle özüңөр көрдүңөр, elektriğinde bir kanday batıp kaldı. Bu MTS'nin adamları geldi, bana bir zam ministri özü gelip şöyle çok. Şimdi nimetleringizler, ertege barıp turup biz premerge kirip akçasını çeçebиз. Manalarning bardığını manalar proyektini жазайт. Qancha kilometr, уже 7,5 bolsa 7,5 kilometrge жасап турабыз. Ну 1 жылда болбосо ham жылыга бөлөбүз дагычы. 1 kilometrden 500'den kılıp turup. Uşunu жасайбыз. Men айтып атам. Адамжай районунда бир эле şu sel катуу келген окуна экен. Эң көп sel şu жерден келет экен. Наркы зонада 50 000 калк жашайт, 4 камионнан автобусга чейин. Оякта мындай sel келбейт. Себеби жерлери тегиз дагы жайылып кетет, билинбейт. Майдандын дарыясы кеңир экен, о жерде ham онча эле эметпейт, чоң сайга түшүп кетишет экен. Анан сен болгон биз баягы марафон менен эч качан бүтүрө албайбыз. Бүтпөйт эч ким. Мына эч ким пул бербейт. Тегиз жерде гаражда үйлөргө кирип кетти го. Сен чейми Кудайдын мемесиге эч ким гарантия бере албайт экен да. Анан бир вопроса Абужалбаев. Sizin жардамыңыз, монда да страхование боюнча сөз кетти.
Kana 50 so'm, 600 so'm bir yildan kana. Hali bir uyda, даже mening uyimda dağı pasport yo'q. Shuni aytganda chiqdi. Hozir men aytgandim, hozir pasport sizlar bag'i menenle bere turgan bo'ldi. Pasport kerakmi? Inventarizionный bag'i Hukumatdan, Gosregistrdan. Yo'q, inventarizionный qog'ozga var, inventarizyon var. Buna tuvaleti berdi, bunisi berdi. Uyda iki kitap var. Burası teknik jana inventarizasyon ekliği ve ikincisi klasik diyor. Geçen men Egen Berdivan öz meni süйлöштüm. Oşol menen beri turgan bo'ldi. Anan bir narsa da buna Proşu var. Mutlaka geçen buna безопасность çok жиын болды. Bu okumaдағы жер президент менен премьер-министр контролде турат. Анан onun üstüne bizden ona el жерде Murad'ın ошол жерде oturup контрол кылат. Анан onun üstüne bizden ministр өлкесинин өзөтө мындай жерге көңүлдү катуу буруп жакшы караган киши. Ошон үчүн кадырыңар жан болсун. Кудайга шүгүр жакшы болот. Мына өзү Bardagi istirahат ete berген. Öz zakir. Болгондо анын кесепетинен канчалаган үйлөргө зыян учурапты, көпүрөлөргө, электр мамычыларына канча зыян учурапты. Ошол күндөн бери Кадамжай райондук жаран курулуунун кызматтары негизинен өз иштерин алып барып атат. Мына өзүңүз бүгүн көрдүңүздөр. Кыргыз Республикасынын өзүнчө кыдалаа министри Кубатбек Айчич Боронов келип жеринде, ага кошулуп жогорку кеңештин депутаттары келди. Биздин ыйгарым өкүлү Абиш Албаев да жеринде болуп бүгүн тиешелүү тапшырмалардагы тиешелүү желектерге коюлду. Бул жерде негизинен ушул дарыянын узундугу 7,5 километр болуп атат. Ошол жерге селдин таш шагылдар толгон. Тез арада ошол селди бүгүнкү күндө баштапкы нугуна келтирүү боюнча азыр тийиштүү иш-аракеттер коюлду. Ал жердин азыр өлчөм проектisi боюнча чыгымдарын эсептесе, канча акчасы болот, ошонун негизинде жумуш башталат. Андан сырткары министрибиз ушул жерде автобаза көпүрөсү деп болот экен. Ал жерден дагы авариялык калыбына келтирген. Ал боюнча дагы уже жакын арада тиешелүү адистерге тапшырма коюлду. Көпүрөнү оңдоо иштери башталат. Сизга жанагы жабылып калган үй бүлөлөргө, кыркчыларга кандай жардам берилет экен? Эми негизин айтканда, бул жерде жалпысынан 36 үйдүн огороддоруна суу кирген да. Андан сырткары 4 үйдүн иш подвалдарына суу кирген. Ошол убакытта эле куткаруучулар тартылып, жеринде тазалоо иштерин жүргүзүп, баарын тазалап беришти. Азыр эми бир үйүбүз акыбалы оор. Ал жерден селдин угу келип, үйдү алып кеткен чогуу. Бүгүнкү күндө бизден эми туруктуу, убактылуу жашап турганга мүлкүнгө убактылуу палатка берилди. Андан сырткары дагы башка бир коомдордон жардамдар берилип атат. Бүгүн дагы губернаторубуз Абиш Албаев дагы айтып кетти, аким райондагы жергиликтүү бийликтен жардамдар болот. Ананда бир эме канча үйдөн кооптуу алды турат ошол сайдын боюнда? Примерно албы? Эми негизин айтканда, бул сел келип бурулгандагы бүгүнкү күндө ошол селдин четиндеги үйлөргө көпчүлүк үйлөргө коопсуздук туулурган да. Ошого биз азыр тез арада баягы мехачистка деп коет, сайдын нугун тазалаганга ушул 1-2 күн ичинде жумуш башталат. Болду? Өзүңүздөргө белгилүү өткөн күндөрү мына Кадамжай районунун Орозбеков аймагынан 150 кубка жакын сел түшүп, 7 көпүрө жуулуп, анан бир топ үйлөрдү
огородторун басып, кейбірлерин үйлөрүнү түп тамырынан бери алып кетти. Жакшы жагы мындай мал жан аман ошонусу жакшы болду. Калган иштерди тазалап иретке келтирсек болот экен да. Мына бүгүн биз премьер-министрдин тапшырмасы менен өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Айылчиевич менен бирге келип, ушу жеринде алган көпүрөлөрдү көрдүк, жабыркаган үйлөрдү көрдүк, эл менен жолугуп, анан бир топ ошол ведомстволук жетекчилер менен келип, кандай иш-чараларды тез аранын ичинде жүргүзүш керек экенин белгилеп, азыр ошону премьер-министрге беребиз. Бир 30-40 миллион сомдун тегерегинде чыгым болуптур. Мен ойлоймун, премьер-министр жардам берип чечип берсе акча каражатына, биз кайра калыбына келтирүү иштерини тез арада ушул өзгөчө кырдаал министрлигинин жумушчулары менен иретке келтиребиз деген ойдомун.